Жиндер тууралуу өзүбүздүн мекенибизде, элибизде ар кандай сөздөр, кептер, ар кандай уламыштар же окуялар айтылып жүрөт. Ар кимдин оозунда ар кандай. Ошондуктан Тоготери.чекинин коюу учуру келди деп ойлойм. Бир окуя бар дейт. Мага айтышып атат, ошону угуп калдым. Ар кимдин оозуна ар кандай окуяларды угасын. Себеби бизге жалаң менен окуялар менен таасир алууга аракет кылган адам катары мага окуяларды көп айтышат. Ошондой окуя бар экен. Мен артист болуп иштедим. Артисттигимде кандай тойлорго барат элем, ар кандай чакырууларга барат элем. Чакырууларга барган күндөрүмдө заказ менен ар дайым. Эми тойдун ценасы ар кандай $100, $200 ар кандай барат элем. Кээ бир тойлорго акча берип барсам, кээ бир тойлорго акча алуу үчүн барат элем. Күнөрдөн бир күн мага телефон чалуу болду. Биз ушундай жердебиз, даректебиз, бизге тойго келип кызмат кылып беришиңиздер керек деди. Кандай той? Ушундай той. Баасы кандай? Баасын уккан учурумда деңдороо болуп өзүмдү таппай туруп калдым. Себеби буга чейин мен артист болуп кызмат кылып жүргөн күндөрүмдөн бери, түндөрүмдөн бери мындай баада эч ким мага тойго чакырган эмес. Сүйүнгөн кубанган абалымда жардамчылар мага гитарист болобу, баягы эмес болобу, пианист болобу, башкасы болобу, баарына чалып сурап, ушундай сен ага ушундай дарекке, адреске бизди чакырып жатат, тойго барайлыбы? Алар дагы 100% макул дешти. Өзүбүздүн керектүү инструменттерибизди алдык жана алардын тоюна жетип бардык, адресине жетип бардык. Жетип барып таап издеп адресине барат экенбиз. Ал жердеги тойлордогу адамдардын келбети башкача эле. Сүрү башкача эле, түрү башкача эле, көрүнүшү башкача эле. Бизде келип өөп учурашканына байланыштуу жүзү өтө каттуулугун мен байкадым. Жүзү өтө каттуу экен. Адамдарга карасам көзү кызарган, көзү бозоргон, ар кандай түстөгү адамдар эле. Биз ошол жерде кызмат кылууну баштадык. Биринчи музыкабызды айттык, анан мен байкап турсам, ырайып жаткан учурумда бир өзүбүздүн эле кызматчы кыздарыбыздын бирөөсү өзүнөн кетип калды. Анан аны башка бөлмөгө алып киришти. Мен ырды токтотуп, анын артынан кирип барып, эмне болду, өзүнө келтиргиле муну, суу алып келгиле, башка кылгыла. Ушундай сөздөрдөн кийин баягы кызды ойготуп, өзүнө келгенден кийин, эмне болду, эмнеге өзүңүздөн кеттиңиз? Деп кыйкырып ал өзүнүн келишинен кийин кыйкырып жиберди. Сен булардын бутун байкаган жоксуңбу? Алардын буту эчкинин бутуга окшош экен. Эчкинин арткы бутуна окшош экен деп ошондой кыйкырып жиберди. Ал жерде ыйлады, ооба, мен дагы байкадым ушуну. Кээ бирлөрдүкү ошондой экен. Бирок эмне кылайын? Биз башка жерге келип калдык. Ээн талаадабыз, башка жердебиз. Эмне кылайын? Жанагы артыбыздан келген эркек инструментибизди колдонуучу эркек киши кирип, азыр биз бул жерден чыгып кетишибиз керек. Мен чындап тооба кылдым. Мен мындан кийин музыка укпаймын, музыка колдонбойм, музыканын нерсесине кирбеймин, инструментин колдонбойм. Эгер Аллах Таала мени ушул жерден аман эсен чыгарса, биз адашып бул жер туура эмес жер экен, туура эмес жерге келип калдык. Мындай баада эч ким чакырган эмес эле. Булардын түрүн кара, түсүн кара. Булар башкачалар. Башка жерден келгендер. Азыр биз билдирип койсок корконубузду, булардын ким экендигин билгенибизди билдирип койсок, анда булар бизге 100% күмөн менен карайт жана бизди жазалашы мүмкүн. Ошондуктан билдирбестен кызматыбызды кылайлы, эптеп бүтүрүп бул жерден качалы, кетели. Ошентип дагы бир канча музыкаларды айттык, ыларды айттык. Ал жерде бийлегендер, өзүнчө каткырып күлгөндөр, бирдекелерди ичип жатышат. Өзгөчө коркуудабыз. Бирок сабыр кылып чыдадык. Бир учурда эле азан айтылды. Азандан кийин баягы биз ичибизден шүгүр кылып жаттык. Баягы биз менен келген кызматчы амекебиз дагы, байкебиз дагы өтө сүйүнүп, кубанган абалда, алхамдулилля, Кудайыма шүгүр эйм, Аллахым сенин жолуңдабыз, ибадаттабыз, музыканы болду мен таштадым деп тобо кылып жатты. Бул жактан азан жаңырдап агымдатка, баягы бизге көрүнүп жаткан жин шайтандын башкасы бардыгы көзүбүзгө көрүнбөй калды дейт. Бирок коробканы ачсак, баягы бизге аталган акча турат эле деп коет да. Ушул сыяктуу окуялар, урматтуу мекендешим, элибизде көп айланып жүрөт. Бул мен бирөөсүн келтирдим. Анан эле жолдо бара жатсак, бирөөсүнөн сураптыр, 3 сосед, кошуна 2 соседи эч мечитке барбайт экен, бирөөсү ар дайым барат экен. Анан эки кошунага келип, неге силер барбайсыңар? Мурда өтө менден дагы таква элеңер. Негизи менин мечитке барышыма дагы силер себепчи болгонсуңар. Анан эмне үчүн азыр мечитке барбай койдуңар десе, ооба биз мечитке барат элек ар дайым. Билесиң, мечиттин алдында мүрзө бар. Биз ар дайым мечитке барып,
өзөнү аралап барып анан кайтат элек. Күндөрдөн бир күн мешитке бардык, кутанды окудук, кайра кайтып келип жаткан учурубузда бир эшектин баласы код элек кетип жатыптыр. Аны эми ээсине кармап сүйүнчү алабыз, башка кылабыз деп карма деп чуркап келип кармайын десек, ал кармаганыбыздан кийин эчкиге айланып качып кетти. Ошондон бери мешитке каттабайбыз деп, үйдө окуйбуз деп коет дейт да. Мына ушул сыяктуу кеңири тараган окуя бул дагы элибизде сөздөн сөзгө, ооздон оозго айтылып жүргөн окуялар да. Мен буларды эмне үчүн айтып жатам? Жожомоктор бардыгыбыз эле билип турабыз булар. Жожомоктор бардыгы. Бирок ишенгендер дагы бар да буларга, урматтуу мекендешим. Ишенгендер дагы жок эмес буларга. Түнү төө ашуудан кетип жатсак, көбүбүз мисалы үчүн эми Кыргызстандын жолдору бул адамдын тамырыга окшош эле маселе да. Адамдын тамыры да эле сөз. Тамырыңыз болбосо эч нерсе кыла албайсыз. Жашоого мүмкүн эмес дегендей эле сөз. Төө ашуудан ашып өтөбүз ар дайым. Ошол жерден кетип жатабыз, машинада Audi-дебиз. Артымда бир досум бар, алдыма өткөзүп алганмын. Ролду алмаш менен кетебиз, аркабыз бош. Түнү кетип жатсак, түнү бизди бир апак кийимчен бир аял киши тосту бизди. Бир кыз тосту. Аны биз эми туашуда балким машинасы бузулгандыр, балким бир нерсе болгондур, балекет болгондур деп албылайлы деп арткы орундукка олтуруңуз деп олтургуздук. Анан айдап кетип жатабыз, сөздөн сөз болуп тааныштык, атын билдик, кайсыл жерден андай мындайларды сурадык. Туашдан түштүк, түшүп эле карап ролду карайт экенмин, баягы арткы айнекти карайт экен, баягынын акырын көйнөгү көтөрүлүп буту көрүнүп калды. Бут эшектин арткы бутунан айырмасы жок, ошондой бут экен. Анан биз ошол туашынан түшүп кеткенден кийин бул нерсе биздин машинабыздан дагы башка жерден дагы жоголуп кетти, көздөн кайын болду. Биз ал жерде бул нерсе оңубузда болду, түшүбүздө болду, түшүнбөй калдык деп айтат да. Албетте бул сыяктуу нерселер, окуялар, мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, сууду аркага агызып берет экен, же бир болуп турган нерсени болбой турган кылып коет экен деген нерселер, имиштер, уламыштар, ушулар урматтуу мекендешим, жалган эле нерселер. Ишениш үчүн эмес, ишенбеш үчүн айтып атам бул нерселерди. Элибизде болгон нерселер да, жин урматтуу мекендешим, жин тууралуу көптөгөн маселелер бар. Албетте жиндерди биз көрө албайбыз, жиндер бар бирок, алар бизди көрүшөт. Алар дагы жашашат, жейт, ичет, аларда дагы мусулманы бар, бирок куфур келтиргени дагы бар, иман келтирбегени дагы бар. Алар дагы жейт, ичет, кадимкидей жашайт, ибадат кылганы бар, кылбаганы бар. Алар дагы ушундай экен, урматтуу мекендешим. Алардын дагы суроо жообу бар. Бирок чындап акыйдасы түз адамга эч качан жин зыян бере албайт. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жин маселесинден коркпош керек, ойлонбош керек. Алар кайыпты билеби деген маселеде жок, кайыпты билишпейт. Себеби алымдар ошону мисал келтиришет. Сулайман пайгамбардын доорунда Сулайман алейхиссалам өлөт. Өлүмү кандай болот? Сулайман алейхиссаламга өтө көп жиндерди баш идирип койгон Аллах Таала. Өтө чоң менмен деген жиндерди баш идирген. Ал жумуштарды эми адамзат кыла албаган жумуштарды жиндерге кылдырган Сулайман алейхиссалам. Ошондо коркуу үстүндө иштеген да. Эгерде сиз дагы мисалы үчүн жөнөкөй эле карасаңыз, бирөө бар десе, камера бар десе, шеф келсе, кандай иштеп калат адам? Бирөө бар деген түшүнүк болсо, адам катуу аракет кылат. А жок десе, дароо жалкоолуктун канатын жаят да. Алар дагы Сулайман пайгамбар бар, бизди карап турат деп өтө катуу иштечү экен да. Сулайман алейхиссалам бир күн таягын таянып келип, чоң үңкүргө окшогон жерлерде иштетип атат, жиндерди мынтип таянып уктап, ошол жерден уктап кетет. Эми бул түбөлүк сапарга кетет деген, өлөт деген. Ошентип каза болуп көз жумгандан кийин жиндер азыр Сулайман алейхиссалам өткөн жок, өлгөнүн эч ким билбейт. Ошентип эле бизди карап турат деп катуу иштешкен да, өтө катуу иштешкен. Бирок Аллах Таала бир кичинекей куртту жөнөтүп, аларга сабак берип койгон. Баягы таякты жегенден кийин таяк сынып, жерге мындай жатмыш болуп калган. Ошол жерден жиндер билген, демек бул өлүптүр, каза болуптур деп. Демек бул жерден билсек болот, алымдар ошону мисал келтирип айтат. Алар кайыпты билбейт, гайыпты билбейт. Айтып бере албайт. Андан кийин урматтуу мекендешим, бул окуя мен азыр биринчи айтып кеткен окуя, артисттер тууралуу, жиндердин тойго бардык деген окуя. Бул Куейчарынан Нура деген бирөө айтыптыр, дагы бирөө айтыптыр деп, айтыптыр деген сөздөрдү айтып беришет да. Демек бул жалгандыгына дагы бир далил да.
урматтуу мекендешим. Ошо таксидеги окуя дагы жанагы төп ашуудан ашып кетип атканыбызда буту мындай экен, андай экен дегендер дагы андык бир далил сурасаң эч бири далил келтирип бере албайт. Кимден уктуң? Андан уккан болуп кеткен да, бүт эле бирөөдөн уккан. Ошондой окуяларга чек коюу максатында урматтуу мекендешим. Албетте жиндер маселесин ошол кээ бир жиндер өңү түсүн өзгөртүшү мүмкүн деген маселелерде кээ бир хадистер бар, албетте ак жыланга айланышы мүмкүн деген сөздөр бар, урматтуу мекендешим. Албетте Кур'ан-ы Керимде 7 сүрөдө 40 аят түшкөн жиндер тууралуу. Бир сүрөнүн аты жин Кур'анда Керимде. Алар бар, алар жашашат, алар бизди көрүшөт, биз аларды көрбөйбүз, аларды дагы ыйман келтиргендер дагы бар. Алар качан %100% зыян берет деген маселе жок. Алар Алламды башкарат, еврейлерге кызмат кылат деген нерселер бул таптакы туура эмес, урматтуу мекендешим. Алламды Аллах Таала башкарат, Алламды Аллах Таала жараткан. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биздин фильтрибиз болсун, оозубуз, кулагыбыз. Мен дагы адашам, мен дагы туура эмес сөз айтып коем. Менмин деген бардыгы адашат, урматтуу мекендешим. Ишене бериңиз, %100% адашат, ката келтирет. Ал гений болсун, ал профессор болсун, ал наук доктор болсун, айырмасы жок, бардыгы ката кылат. Сөздөн кетиши мүмкүн, сүйлөп жатып, кыймыл аракетте бардыгынан ката кылышы мүмкүн. Мен мисалы магазинге кирип калсам, сиздей адам буну унутушка не акылыңыз бар дейт. Бирдеке пакет эсимден чыгып калыптыр. Болсо мен канча жылдан бери кирем ошо магазинге, бирдеке эстен чыккан эмес, бирок бир жолу эсимден чыгып калса, сен эсиңден чыгабы, сиздей адам дейт. Биз дагы адам, бардыгы адам, урматтуу мекендештер. Бардыгы %100% адам ката кетирет. Болгону фильтр болсун. Бирөө сизге кулагыңызга бирдеке куюп атабы, сырттан бир маалымат кирип келип атабы, туурабы, туура эмеспи? Мынандай өзүңүздүн фильтриңизге коюшуңуз керек. Анан диагноз коюшуңуз керек. Ал сөздү алып аткандан мурда, бул жерде мындай болуш керек, бул китепте мындай деп айтылган. Изилдөө жүргүзүп көрүш керек ошол сөздүн аркасынан. Бирөө бирдеке десе, ушундай экен деп кете бербеш керек. Өзүңүздүн фильтриңиз болсун. Кулагыңыз сыртында, көзүңүздүн сыртында, оозуңуздун сыртында, сөздү айтып атканда же сөздү киргизип атканда, көз менен бир нерсе көрүп атканда %100% караш керек, урматтуу мекендешим. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, элибиздин аралап жүргөн жалган жашык сөздөргө ишенбеш керек. Аллах деген адам эч качан адашпайт. Кылам деген адам жол табат, кылбайм деген адам шылтоо табат. Көп нерселерди кылып жетишкенге Аллах Таала күч, кубат, убакыт насип этсин.